Эми ордун ыйлап калыш үчүн да, башкалар иштеш үчүн ошондой жагы бар. Мен көп жерде ошо түркүнчөк болуп жүрдүм да. Ар бала өзү менен өзү жашап кетсе, инат үчүн бакыт да. Ата энем эле поддержкадан эле жашап келдим кичинекейчи. Бул 61 жаштагы Гүлнара Бакетаева. Ал Талас шаарындагы өзгөчө эрки жана кубаты менен башкалардан айырмаланган айым. Гүлнаранын эки көзү бала кезинен эле начарлап калгандан экинчи топтогу майыптыгы бар. Диагнозумду ошо башынан эле кичинесинен эле мени косогласие деп атып диагноз коюп коюшкан. Косогласие деген просто бир жериңде көзүң эки жакка бөлүнүп кетчү да. Эки жакка эмес, мындай сыртка чыгып кеткенде мындай край өткөн ошо косогласие деп коечу да. Ушундай көзүмдө ойноп кетчү да, мындай бир жерде турчу эмес экен да. Неге? Кадимжайда мектепти бүтүп, Ошко келип, профтехобразование ВТУ 11-чи училищада швейный окуусуна киргем. 3 жыл окуп бүттүм да. 3 жылдан кийин бүткөндөн кийин өзүм тап ошо швейный тармагында мындай бир постоянный работа болгон жок, конечно, мындай сырттан иштегендей болдум да. Андан кийин Таласка келип, Таласта муну көмөкчү мектебинде китепканага кирип, аякта мындай да, инвалид, мындай бала акыл эси кемирээк балдарда көмөкчү мектеп интернатта, ушул Таласта бар да, ошо Кумаракта, ошол жерге иштегем. Ошол жерден иштеп бүткөн чыккандан кийин атайлап түркүнчөк болом, түртүшөт да, ошондой ордун ыйлап калыш үчүн да, башкалар иштеш үчүн ошондой жагы бар. Мен көп жерде ошо түркүнчөк болуп жүрдүм да. Каарманыбыз майыптыгын бетке кармап, бирөөдөн жардам күтпөй, тескерисинче башка майыптыгы бар жарандардын укугу үчүн күрөшөт. Ал учурда Талас шаардык Азиздер жана Дүлөйлөр коомдук бирикмесинин төрайымы катары иш алып барат. Алло. Алло, Гүлнара эже, биз келдик. Кире бериңиздер, чыга бериңиздер. Бул жумушу менен күн сайын башка майыптыгы бар жарандарды кабыл алып, аларды да ар кандай иш-чараларга катыштырып, маселелерин чечкенге көмөктөшөт. Гүлнара бул сапар аларды Ысык көлдө өтө турчу спорттук иш-чарага катышууга документ иштерин даярдап, жөнөтүүнүн камын көрүүдө. Гүлнара эже менен таанышып, көп жылдан бери ушу байланышып, бир нерсе болсо, ушу эжеден сурап, жардам сурачык дейт. Гүлнара эже менен тааныша электе эч ким жардам бербечи дейт, эч кимге кайрыла албайчумун дейт. Бирок Гүлнара эже менен таанышкандан кийин ошо көп жардам кылып, спорт жагынан деле ушинтип байланышып сураганда эч качан отказ кылбачу дейт да. Волейбол боюнча, шахмат боюнча дагы ошо соревнованияларга барган дейт. Биринчи жолу футболдон баратабыз дейт. Ошо Гүлнара эжеге кайрылсак, колунан келишинче жардам берди. Өмүрбек Алишеров мамлекет тарабынан көз азиздерге жана угуу жөндөмдүүлүгүнөн ажырагандарга көп жардам берилбей тургандыгын белгиледи. Государство жактан эчтеке жардам тийген эмес дейт. Бирок Гүлнара эже менен байланышып, ошол жактан дагы эметтик дейт да, жардам алдык. Бирок экинчи группа майыптарга жардам көбүрөөк тиет дейт. Бияктан Талас шаарынанчы үчүнчү группаларга көп эметпейт дейт, жардам тийбейт дейт. Өзүбүздүн айылыбызда айыл өкмөт бар дейт. Ошол жактан жардам сураса, үйүң бар деп коюштур да. Көлгө барасыңарбы? Көлгө барганда ошо кагазды тапшырасыңар.
ошону тапшыргандан кийин ошол жактан сиздерге жол кирейин акчасын берет. Жакшы бар эс алып келгиле, жакшы ойноп келгиле, ишил орун ээлеп келгиле, сиздерге жөн эле оюн эмес, сиздерге почетный грамота бериш мүмкүн, мыкты деген эмеси бериш мүмкүн, жакшы эс алып келсиздер, сууга түшүп келсиздер, ишил мындан да улана берсин, жакшылыкта эле. Бакитаева үчүн бул жумуш абдан маанилүү. Анткени ал бой жеткенден бери көптөгөн тоскоолдуктарга, дискриминацияга көп кабылгандыктан башкаларга андай мамиле болушун каалабайт. Келиңиздер. Азиздүү элдер коом уюму муну азыр жана тутуктар келди го өкмөттөн, биз эчтеке өндүрө албай, эчтеке ала албайбыз, элге бир көрбөйбүз, билбейбиз деп атпайбы. Биз ошо бул азиздүү элдер коомдун биз үстүрттөн көзөмөлдүк иш алып барабыз. Алар колунан эч келбей жаткан документация же эмне кылат, биз барып ошо келип бизге айтса, биз ошону барып тиги ошо администрацияга тияктан кимдисине баса, ошо кимден келсе биз барып ошого кандай жол менен жардам бере аласың, берип койбойсуздарбы, койбойсуз деп биз киришебиз. Ошол жагы бар. Центральный правительстводан бизге биз аяктан бизге жардам катары помощьтар келет да, ошолорду биз таратканга аракет кылабыз, ошону бергенге аракет кылабыз. Мурда азыр только аны биз жардам бериш үчүн алардын тияктан келген аппараттарды через семейный врач аркылуу справка требуем. Ошо требует дейбиз, ошо бергенден кийин биз барып алып келип бере алабыз. Гүлнаранын бутуна бут, колуна кол болуп тиреп турган анын ата-энеси болгон, бирок ал өзүнө болгон ишенимин дагы жоготпой, талыкпаган эмгегинин натыйжасында ийгиликтерге жетти. Негизи атам көп нерсе мага айтат да. Мен атама көп суроо берем. Себеби атама көбүрөөк жакыныраак болчумун да. Атама айтам, неге ушундай адамдар мага ушундай мамиле кылат деп мен вопрос бергем. Берсем, атам айтты да мага, алардын башынан өтпөгөндөн кийин ошондой мамиле кыла берет, сен көңүл бурбагын деди. Сен өзүң жашап аткан турмушуңда сен көңүл бурбагын деди, өзүң кайта бийик болуп сезип жүрө бер, элге аралаша бер, все равно сен жеңесиң деп койду, болду. Ошо жеңип келип атырмын. Жумушунан сырткары бош убактысында кээде түймө түйөт. Бул өнөрдү ага апасы үйрөткөн. Кол өнөрчүлүктү ал эркиндиктин символу деп эсептейт. Апам үйрөткөн да, апам өзү мугалим болуп колонгектен сабак берчү да. Ошондой ал өзү тигип, кыз балада тиккенди үйрөнгүлө, билген, бекер отурбагыла. Телевизор көрүп отурсаңар да бирдеке колуңарды кыбырап жүргүлө деп ошентип үйрөткөн да. Ошон үчүн биз ушинтип токуп, мындай ушундай эле токуп кете берем. Жип болсо токуй эреткесиң, просто өзүң шыгыл эме болуш керек да, мындай эйхом болуш керек да, я это хочу сделать дегендей. Ошондой кылып кете берем. Мурда көп токучумун, көп эме кылчумун, андай эч нерсе сатып алчу эле эмеспиз. Андай водолазка болчу, свитер болчу, жилетка, ошонун баарын токуп берчүк да. Ошону токуп өзүбүз кийчүк да илгери. Бала кезинен тарта өзүн эч качан чектебейт. Ал үй окаттарынан тарта дээрлик баарын өзү жасай алат. Каарманыбыз жолдошу менен бири-бирине тирек болуп, чогуу жашагандарына 10 жылдай убакыт болду. Ал Гүлнарага дайыма колдоо көрсөтүп турат. Орусбек, тамакка. Мен дастархан берекесин. Эме, маназордо калып, Кур'ан окутуп берсең. Ана кайра келерби? Мейли жүрүп кеттик анда. Жок, өзүң култайм чыгыч. Гүлнаранын майыптыгы күнүмдүк турмушунда чоң өзгөрүүнү жараткан. Коомдук бөлүп жаруулар анын жан дүйнөсүн жаралап, бирок эркинин жана кайратынын чыңдалышына себепкер болгон. Азыркы сен басымдык кылат. Жаштар, молодежьтар, жаштар эле ушинтет.
улууларды айтпай эле коеюн, улууларды деле эми айтсам эми азыркы заман эми азыркы мурунку заман менен азыркы заман чоң айырмасы бар да. Ошонусу бар. Каарманыбыз жолдошу экөө Манас Ордого ар дайым келип турушат. Талас облусунун эң көрүнүктүү көз жоосун алган Манас Ордо жөн гана тарыхый жер эмес, руханий биримдиктин жана маданий мурастын символу болуп саналат. Алар бул жерге келип сейилдеп гана эмес, жан дүйнөгө азык издеп көп келишет. Ата оюмдарчы. Баары жазууда. Мына буштан барбы? Гүлнара майыптыгы бар жарандарга ыңгайлуу шартты үйдө эле эмес, көчөлөрдө жана коомдук жайларда болуусун дагы каалайт. Учурда Талас шаарында жалпы 137 көзүнүн көрүүсүнөн жана угуу жөндөмдүүлүгүнөн ажыраган жаран жашайт. Алардын ичинен 124-ü көз азиздер болсо, ал эми 13-ü угуу жөндөмдүүлүгүнөн ажырагандар. Жолдон кетип баратканда кандай айтсам, эми просто өңгүлдөр болот, чуңкурлар болот, бутубуз кирип кеткен болот, же болбосо такалып калгандар болор. Ошол жактан эле кемчиликтери болбосо, мындай түз кете бересиң да, анан кийин мына тепкичтердин өйдө ылдыйлары болот, ошого жараша эме болуп каласың да, кичине жайыраак басып каласың да, ошол жагы бар. Ал көз азиздер банктарга же башка коомдук жайларга барып, башка адамдардын көмөгүнө да муктаж болоорун айтат. Бирок мындай учурда аны алдап кеткен жагдайларда кездешерин жашырган жок. Банктарга киргенде биз көзүбүз көрбөйт да. Жанагы банкоматтан акча алмай, салмайлар болот го. Мен банкоматты вообще көрбөйм. Банкоматта кнопкалар басып неткенге, анан тегин окуганга дагы жетишпей калат экен, анан кийин жандагы адамдарды эметесиң да, суранасың да. Анан кийин калтырышыктар деле болот. Мен алдам калган күндөрүм деле болгон. Акчамды да ошо салып берип койчу деп бир жолу ушинтип салдырып, мен ошо акчамды ошодо бир кем калган күндөр да болгон да. Мен алган жокмун деп таң кеткендер да болду. Азыр апамдан кийин апамдыкына барып, апамды кичине көңүл алып коюш керек болот. Биздин каарманыбыз күн сайын улгайган сайын апасына келип ден соолугун сурап, ага да каралашып турат. Не болду? Ошо жериң ооруп атабы? Ылдый жагда ооруп атабы? Маму, азыр кичине дурус болуп калды, жакшы, молодец. Акылла кирип келатам. Молодец. Кыйынчылык эле болду. Ар бала өсү менен өсү жашап кетсе, инат үчүн бакытты. Анан көзү жакшы болбой калганда доктурга бардым, тыгылды, болду. Больно болду, чынды айтканда. Балага эмнени каалайсың? Балага адам болуп кетишин, жакшы окат кылышын, өзүнүн тирилигин билишин каалайсың да. Гүлнаранын окуясы бул кайраттуулуктун, анын ишине берилгендиктин символу. Анын жашоосу ар бир адамга кандай гана кыйынчылык болбосун, жашоого үмүт жана үлгү берет.